Тилсиз жоо Ош шаарында жүз берди. Турак үйдө өчүрүүгө өрт өчүрүү кызматы убагында жетип келди. Бирок ага карабай өрт күчтүү болгондуктан үйдүн ичиндеги 2 адам эске ууланган эле. Тез жардам унаасы келип, жабыркагандарды ооруканага алып кетишти. Мындай куткаруу көрүнүштөрүн сүрөт көргөзмөсү улады. Мектеп окуучулары өздөрүнүн сүртүмдөрүндө өрттүн кесепеттеринин алдын алууну түрдүү ыкмаларда көрсөтүшкөн. Окуучулар сүрөт аркылуу эле өрттүн алдын алуунун бир топ ыкмаларын үйрөнүшкөн. Өрт чыккан учурда терезеден чыгып, өрт бар жайдан өтпөш керек. Анда өрт бар жайдан өтсө, өзүнө тийип, жаракат алышы мүмкүн. Жаракат алган немеге адамга кийимин сразу чечпеш керек, аны секин кыркып салыш керек. Ошто табигый тобокелдин алдын алуу максатында өткөрүлгөн иш-чарага Ош шаарындагы мектеп окуучулары, шаар тургундары тартылган. Түрдүү кырсык, тилсиз жоо, өзгөчө кырдаалдар учурунда жарандарды куткаруу иш-аракеттери көрсөтүлдү. Былтыркыга жылы салыштырмалуу быйыл 100% көбөйгөнү көрүп турат. Былтыр 4000 жакын эл чогулса, быйыл 25 000ден ашык чогулуп жатат. Жана ошондой техникалардын саны аудитория көрүп турасыңар, 100дөн ашык техникалар. Биз муналарды жөн эле тизип алып, көргөнгө чыгарган жерибиз жок. Бул эл билсин. Ошо өзгөчө кырдаалдар мезгилинде кандай техникалар, кандай күчтөр колдоноорун баары көрсөткөн деп атабыз. Анын үстүнө бул биринчи жагы, экинчи жагы ушундай күч каражаттар тизилгенде чогулганда бири-бирине жөнөк даяк болуп, бири-бирин билет. Өзгөчө кырдаалда мындай иштерди алып баруу айынан жеңилирээк болот да. Быйылкы жылы Ош шаарында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштери жүргүзүлүп, натыйжада кырсыктар 17% азайган. Ал эми өрт кесепеттерин алдын алууда материалдык чыгым 50% азайган. Ош шаарында бир жыл аралыгында 2 чоң май куючу станциялары күйгөн, андан сырткары 12 табигый кырсык катталган. Мыкпурат Алибаева, Шахрух Эминджанов, Ош Бирим жаңылыктары.